Assalamu alaikum, ulu urmatlı Soronbay Şaripovich. Sizden Soletski'de granitsada turgan Kırgızstan'da jarandarın артынан sizge hayırlı жасап атабыз. Biz 15 günden beri şu Granitskide, Soletski'de turabız. Kıyınçılık abdan oğur bolup atat. Bizge Оренбургту konsulu kelip hiç bir nersebizdi çeçken жоқ. Sizlerden suranarыбыз, bizge bir koridordan jardam berip koridor açıp berseňer. Biz de Kırgızstan'a jetip alaylı. Biz de bir yerde doktorlar kelip tekşerip, hiç qanday kasalligimizni, başkalığımızı tekşerip turat. Oşoğa sizlerden suranıp ketebиz. Premier Ministerden, Tışkı İşler Ministrinden suranarыбыз. Şu yerde kalıp ketken Kırgızstan jarandары bizge 106-110 eldir şu yerde maşinada jatıp turabız. Jardam berişiňer suranabız. Assalamu alaikum prezidentimiz Soronbay Şaripovich. Biz mana 16 mart günü kelganmiz mana shu Soletskiy shahriga. Kelganimizda granitsa yopilgan bo'lgan. Hammamiz ashunda beri turibmiz. Mana o'sha bugun 1-aprel. Ayrimlarimiz mashinada yotibmiz, kimdirimiz kvartiraga даже pulimiz ham yo'q hozir kvartira olgani. Mashinada yotganlar ko'p, och qolganmiz hozir. Bu yerda yaxshi nimalar bor ekan, ancha-muncha qarab turishibdi. Yordam berishyapti. Qandaylar mana shu musofir yerda yordam berishyapti, o'zimiz Qirg'iziston yordam bermayapti bizga. Biz Qirg'izistonga kerakmizmi o'zi? Qirg'izistonda odamlarimiz biz ham. Qanday bizni olib ketishga shuncha qurbiylar yetmaydimi? O'zbekiston olib ketdi, Tojikiston olib ketdi. Biz dağı Qirg'iziston jarandarimiz. Olib ketdilar. Olib ketishlar bordi. Assalomu alaykum. Qirg'iz eli, jana bizning prezident Soronbay Şaripovich, Premier Ministrimiz Muhammadqali Abulgaziyevga bizning qayruluğumuz. Biz argasızdan qayrılуу kılıp жатабыз. Sebebi 16 Mart günü biz ушул жерге келгенбиz. Келгенден бери биздин жогорку кеңеште иштеген депутаттар менен WhatsApp аркылуу түз байланыштарды жасап, алардын обещанияларына биз ишенип, ушул күнгө келдик. Бүгүн 15-күн болуп атат ужечи. Алардан эч кандай майнап чыккан жок. Бүгүнкү күндөрү биз чалсак, алар даже телефондорун албай атат. Биздин ишенген эл өкүлдөрүбүз ушул ишке барып атышат да. Biz argasızdan ушул президентибизге, премьер министрге, жогорку кызматта иштеген биздин өкмөт кызматкерлерине кайрылууга аргасыз болуп атабыз. Biz бул жерде жыргаганыбыздан же ойноп жүргөнүбүздөн келген жокпуз бул жергечи. Биздин деле ата-энелерибиз, ал жакта бала чакаларыбыз күтүп атышат бардыгы кыжалат. Силер эмне болуп атасыңар депчи. Бул жерде бизде мына биздин орус туугандарыбыз дагы ушул жерде биз үчүн алар кыжалат болуп атышат. Günde gelip tekşerip bizde analizlerde alıp bizden özümüzden birlikte oturganlar bizge hiç kanday jardam görsete alışpay atat da kuruk söz menen жашап 15 gün boldu уже келгенибизгечи. Мына казак туугандарга барып границага чейин бардык. Пограничниктер менен сүйлөштүк. Алар айтты. Силер деди, мына консул Казакстандагы, Кыргызстандагы консулдарга кайрылгыла деди. Биз пожалуйста ачабыз деп атат. Алар айтып атат. Силердин консулуңар, силердин өкмөтүңөр эч нерсе чечпей атат дейт. Бизде эмне күнөө дейт. Биз алар менен түз байланышып келдик. Казакстандын пограничниктери менен керек болсочу. Бизге ушул жерге бир коридор эле кылып берсе, 72 саатпы, может 48 саатпы. Биз өтүп кетмекпиз Кыргызстангачы. Кыргызстанга барып, өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн элибизде каласа 14 күн болсо, 14 күн деле ошол жерге жатып биз текшерилмекпиз да. Бул жерде күндө анализдер бар, списоктор бар. Бизден чтобы баягы текшерилип күндө анализ тапшырган бардык нерселер бар. Бүт бардыгы. Биздин документтерибиз бүткөн, аркага жол жок эч кандайча. Мына транзит машиналар, булардын да 20 күндүк убактылары бүттү. Биз мындайча айтканда биз камалып эле калдык да, эч жака чыга албайбыз. Азыр жолго чыксак, мисалы үчүн, комендантский час бул жерде деле текшерүүлөр өтө катуу болуп атат. Кафелер жабылган, гостиницалар жабылган. Биз эптеп ушул жерде күн көрүп атабыз. Акыры ушул президентибизге, премьер министрге кайрылууга аргасыз болдук. Биздин маселени тез күндүн ичинде чечип берүүңүздөрдү суранабыз силерден. Суранабыз. Аялдарда Туруп тургандан кийин сүйлөп койгон. Акча суроо. Эми машинада жатып аяк калып дегиле, акча берүүгө суроо. Күлкү каткыруу деген токтотуп койгулачы бир аз. Серьезно артачы. Сизден суранабыз. Мынакей ушунча канча деген бир жүздөн ашык киши турабыз бул жакта. Машиналар менен кете албай атабыз. Биздин да бала чакаларыбыз бар, күтүп атышат барда сарсаны болуп. Биз канча депутаттарга кайрылдык, эч кимибиздин үнүбүз жетпей атат. Бир эле сизден үмүт кылып атабыз. Мынакей Соронбай Шарипович жардам бериңиз. Бу жакта бойуна бар аялдар да бар, бала чакалары менен
отурабыз. Ушул жакта местный житель казактар жардам берип атат. Кудайга шүгүр. Сизден биз эчтеке үмүнөткөн жокпуз. Бизге ушул зеленый коридор эле ачып бергениңизди сизден суранабыз. Так, Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз жалпы ушу кыргыз элиңердин жалпы ушу Солилецкийде турган кыргыздын халкынын атынан, элинин атынан биз биякта 16-числодон бери турабыз. Үйгө жете албай атабыз. Бизге сураныч ушу зеленый коридор ачып берсеңиз, башка акчалай эч кандай жардамыңыз кереги жок. Бизге ушул аман эсен Кыргызстанга эле жол ачып берсеңиз, жетип алсак бала чакабыздын пешинесине канча күн карантинге алсаңыз деле мейли, ошого баш ийебиз. 10 күнбү, 14 күнбү, 15 күнбү жатабыз ошо жерде. Силердин көз карашыңарда болупчу, медиктердин. Аябай кыйналып кеттик. Машинеде түгөнөгөндөр машинеде түнөп атат. Биякта дагы кыргыздын, казактардын мечитинен келип таксырлар жардам берип атышат. Ошол биздин суранычыбыз ошол. Жол ачып бериңизчи бизге. Кетип калалы. хорошо. Урматтуу Сооронбай Жээнбекович, Сооронбай Шарипович, биз сиздерден мына уже бул ушул бир 10-чу жолу кайрылуу сиздерден сураныч, бизди алып кетиңиздер бул жактан. Бизде эч кандай уже возможность калган жок. Биз эми бул жактан иштеп келип тапкан акчабыздын баарын жеп койдук. Бизде сиздерден бир акыркы жолу суранычыбыз, бизди ушул жерден алып чыгып кетиңиздер. Мына жерде да карантин болуп, уже кафелер, биз жаткан жатаканалардын баары жабылып калды. Бизден мына жерде ушул мечиттен келген 1-2 киши үйүнө алып барып 1-2 күн жаткырып, биз деле уялып калдык уже. Сиздерден сураныч ушул биздин акыркы жолу суранычыбыз ушул, биздин сүйлөгөндөрдү кабыл алып коюңуздар. Бала чакабыз, ата энебиз баары күтүп уже тажап, ыйлап, көз жашыбыз калбады. Сураныч сизден. Жол ачып бериңизчи. Аман сен өтүп кетейли. Качанга чейин тентип жүрө беребиз биякта? Кичинебизде пөтө койрuk життер. Кичинебизде? Неге андай кичинебизде? Мы обращаемся к государству Кыргызстана. Здесь все граждане Республики Кыргызстан. По текущим обстоятельствам, получается, мы застряли здесь, в Оренбургской области, город Илецк. До границы нам осталось 90 километров. Большая часть всех, кто здесь застряли, это транзитники. Получается, эти граждане не работали в России. Они приехали и уезжают на транзитных номерах. Значит, получается, транзитные страховки. Есть определенное время для этого. Граница закрылась, люди встали здесь, получается. По списку у меня получается около 120 человек. И это не считая тех людей, которые уехали отсюда до Оренбурга. Это еще примерно 50-70 человек. В общей сложности около 200 человек и 100 с лишним машин. Первые дни, получается, все, кто здесь были, в первую очередь разместили по гостиницам женщин и детей. После начали находить в городе Илецке квартиры, размещали. Сейчас карантин. В связи с карантином все чайхана, вот, кафешки, плюс гостиницы стали недоступны для нас, получается. Люди сейчас ночуют в машинах. Помощь этим людям не оказывается. Ни государством, ни Министерством иностранных дел Кыргызстана, ни кем, получается. Единственный, кто здесь нам помог, приехали, значит, получается, очень, конечно, можем сказать спасибо. Это ребятам из Оренбурга. Молодежное движение, оказывается, приехали один день, сделали обед на всех. Бишкек чайханасы, хозяин, тоже приехал, сделал обед. Кроме этого, у нас, получается, очень большую помощь, огромную помощь это оказывает хозяин чайханы Халяр, вот в городе Солилецке.
очень большую благодарность мы можем им сказать. Плюс еще мечеть имам Аманджолов. Вот. Мусульмане Соль-Илецка. Это им огромное спасибо, конечно, за их помощь. Ну а государство, что мы можем сказать? Мы сделали очень много обращений. Как вот до меня говорили, уже, получается, обращались напрямую с депутатами, разговаривали. Все говорят, да, будем решать, и никто ничего. Вот уже 15 дней финансы уже идут на убыль, людям становится тяжелее жить, нервы на пределах, потому что у каждого есть семья дома, родители, дети, и они ждут нас. Возвращаться куда-то, это просто нет слов. Мы граждане Кыргызстана, мы должны вернуться только в Кыргызстан. Назад дороги нам нету. Ни в Москве, ни в Петербурге. У нас нет ничего такого. Поэтому большая просьба, уже я считаю, наверное, последняя просьба, помочь всем гражданам Кыргызстана. И если мы не безразличны нашему государству. Все на этом, наверное. Кыргызстанды депутаттары, партиялары Солецкийде 100дөн ашуу 200ге жакын Кыргызстанды граждандары турабыз. Эртеге шайлоо болот. 200 адамда канча голос бар, ул карагыла, шайлоо убакыты эле келип эле голос мынча жардам бергиле деп. Эми силер ham бир жардам бергиле элдерге. Шунча адам шу жерде турабыз. Бардыгынын семьясы бар, бир үйдө канча голос бар. Силерге голос керекпи? Эртең шайлоодо келгениңерде уят болосуңар, бир элге кайрылып бир мамлекетти немесини чечпесеңер, силерди биз сайлаганбызбы депутат кылып, Шунча ел Таластан, Бишкектен, Оштон, Жаллабаттан, Көлдөн, Нарындан, Баткенден, Лейлектен бардык жерден бар адамдар. Шуларды бир ойлогула, өзүңөрдү эле ойлобостон. Бир элди ойлогула, эртеге шайлоо ноябрда келет, анан келесиңер айланып эле. От айланып казыгыны таптı деп келесиңер эртеге. Биз иштейбиз, жолугайлы, эл менен сүйлөшөйлү деп. Ошондой керек болобуз. Мындай көзүңөрдү ачып бир башыңарды немеге салгыла, биз үчүн аз-маз ойлонгула. Кудай жардам берсин деп эле бизди таштап койбогула. Кудай деген менен биягдан ham кылышыбыз керек экен да. Бир карап койгула, уят эми. Шунча эл шу жерде. Мына Солецкийдеги мусулмандарга, мечиттерге рахмат, Алла разы болсун. Шу келип жардам берип атат. Кудай үчүн эксан хадия кылып, эми балдарды бардыгыны тыйыны түгөндө, бардыгы чемоданный настроениеде отурат, машинада жатып туруш бардыгы кыйналды. Эми берден жыргагандан эч ким келип отурган жок. Айтчыңар мүмкүн, неме кыласыңар о жерде, жатышпайсың үйүңдө деп. Үйдө жатканы тирикчилик, бала чага багыш керек, рызык деп бардыгы чыгып атат да иштегени. Ошон үчүн бир ойлонуп койгула, эртең күздө керек болобуз, анан мындай жүзмө турганда, десиге дегениңерде ушуну бардыгыңарды бетиңерге айтабыз.